Лерис Нарматова. Үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар бүгүн Ош шаарында өткөн тегерек столдо талкууланды. Аталган иш-чарага мыйзамды демилгелеген жогорку кеңештин депутаттары, шаардык кеңештеги эл өкүлдөрү, коомдук уюмдар жана кризистик борбордун кызматкерлери катышты. Демилгечилердин бири Динара Ашимова жаңы мыйзам иштелип жаткандыгына токтолуп, буга чейин зомбулукту алдын алуу үчүн бир топ мыйзамдар иштелип чыкканы менен алар иштебей келгенин айтты. Ошол үй бүлөлөрдү сактап калыш үчүн ошол кайсы үйдө тополоң-тоз болгон болсо, ошол кайсы үйдө кимиси баягындай зомбулук көрсөтсө, ал сөзсүз түрдө милиция органдары тарабынан үйүнөн баягы ишти териштирүү бүткүчөөнү чыгарылат. Орусча айтмакчы, кто бьет, тот уходит из дома деген принципти киргизип атабыз. Негизи эле зомбулук көбөйүп атат. Ошондуктан бул мыйзам менен биз зомбулук жана жашы жет электерге карата баягындай зомбулук, сексуалдык кылмыштар үчүн эч кандай прекращение деп коебуз, токтотуу болбойт жана эч кандай жарашуу болбойт. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекованын айтымында, ага кайрылган сексуалдык зомбулуктан жабыркаган кыздардын көбүн жашы жете электер түзөт. Муну менен катар эле акыркы учурларда физикалык зордук зомбулук менен кошо моралдык, экономикалык жана психикалык зомбулук көрсөткөн фактылар да көбөйүп барууда. Мисалы үчүн бир жылда 1300-дөн 1500ге чейин адам кайрылат. Алардын ичинде 95% аялдар. Келин кыздар. Алардын ичинде бир 10-15% эле сексуалдык зомбулукка дуушар болгондор. Болгондо дагы алар жашы жетпеген өспүрүм курактагы кыздар болуп атат да. Ошон үчүн биздин мыйзам сөзсүз түрдө ушул катаалдашуусуна мен дайыма кошулуп келгенмин, кошулам дагы. Тегерек стол 50-гө жакын адамдын катышуусунда суроо жооп форматында өттү. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мыйзамды талкуулоо бүгүнкү иш-чара менен токтоп калбайт. Мындан башка аймактарда да талкууга коюлаарын белгиледи. Талаштан тактык жаралат деп, бул маселенин ичинде талкууласак болбойт, анткени бир чындык бар экен. Үйдө аял бактылуу болбой сайын, үй бүлөдө бакыт болбойт экен. Үй бүлөдө бакыт болбосо, ал бакыт башка эч жактан таппайт экенсиз. Ошон үчүн бул өтө концептуалдуу, өтө фундаменталдуу маселе. Жөн эле формалдуу карай турган маселе эмес. Ошон үчүн колдон келсе закондун долбоорун карап чыгыңыздар, сунуштарды айтыңыздар. Баягы кыз ушунда сок деп, балким биз көрбөгөн, биз сезбеген, байкабаган жерлер сиздер байкайсыздар. Ошол сунуштарды киргизип туруп, дагы да бышырып туруп, ушул учур утуп келгенде өткөзүп алалы. 2014 жылдан баштап үй бүлөлүк зордук зомбулукка карата жазаларды күчөтүү боюнча мыйзамга Ички иштер министрлиги тарабынан бир катар сунуштар берилген. Бүгүнкү күндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун иштеп чыгуудагы жумушчу топтун курамына Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары кирген. Бага билесиздер, 2019 жылы Уголовный кодекс жана башка кодекстер өзгөрүү кирип, 2019 жылдын 1 январынан ишке киргенде көп эле гумандашылганда, ошондо көпчүлүк ошол жазаларды жеңилдетип гумандаштыргандан улам, ошол андан кийинки өзүңүздөр билесиздер, конституция өзгөрүү кирди. Ошондон улам ошол кодекстердин арасында, беренелердин арасында дагы бири-бирине карама-каршылыктар келген учурлар пайда болуп калды да. Бул мыйзамда коллизия деп коет, ошолорду азыркы конституцияга ылайыктап жөнгө салуу максатында ошол жаңы долбоор сунушталып атат. Уюштуруучулар аталган мыйзам балдарды жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарды ажырашуунун санын азайтууга багытталгандыгын кошумчалашты. Самара Ширбаева, Хилола Ашурова, Тимурлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.